2019-жылдын 21 күнү 78 жаш курагында СССРдин эл артисти, легендарлуу парламенттин депутаты, кыргыз кино кереметинин негиздөөчүлөрүнүн бири, кыргыз кино өнөрүнүн залкар устаты, даңазалуу кинорежиссеру Болот Шамшиев дүйнөдөн кайтты. Бул күнү кыргыз эли дүйнөнү ийине көтөрүп турган залкарлардын бири болгон таланттуу уулу Болот Шамшиевден ажырады. Бул күнү кыргыз эли кыргыз кино искусствосунун акыркы магиканынан айрылды. Тирүүлүктүн жаркырап күйгөн бир шамы өчтү. Кыргыз улуттук маданияты жана кино искусствосу оорду толгус оор жоготууга учурады. Коомдогу нарк насилди, улутту улут кылган асыл дөөлөттөрдү калыптандырган, муундан муунга өткөргөн, биздин аң сезимибизде ал баалуулуктарды бекемдеген инсандары сейрек кездешет. Болот Шамшиев мына ушундай сейрек кездешкен улуу талант эле. Ар бир тасмасы классикага айланып калса дагы, ал өзү бул ийгиликтерине эч качан төш какпаган, ички маданияты терең инсан болчу. Болот Шамшиевдин жараткан тасмалары легендага айланып урпактарга үлгү болот. Анын көөнөрбөс тасмалары дагы нечен жылдары кыргыз улутунун жүзү катары далай өлкөнү кыдырат. Буга жакында эле Рио-де-Жанейрода өткөн Олимп оюндарында ар кайсы өлкөлөрдүн мыкты деген фильмдери көрсөтүлүп, анын ичинде Болот Шамшиевдин Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасы коюлганы далил болот. Бул анын чыгармалары эч качан өлбөй турганын билдирет. Болот Шамшиев кылымдарды карыткан кыргыз элинин татыктуу уулу жаратман инсаны. Ал белгилүү режиссер гана эмес, улуттук оюндарды жайылтууга чоң күч жумшаган, Көкбөрү оюнунун биринчи эрежелерин иштеп чыккан мекендин мекенчил уулу эле. Ал өзүнүн байсалдуу өмүр жолунда кыргыз эли кылымдарга сыймыктангыдай көөнөргүс мурас калтырды. Залкар инсандын чыгармалары ар дайым мекенди сүйүүгө, жаратмандыкка жана бийик адамгерчиликке чакырып, элибиздин жүрөгүндө жашай берет. Маркумдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Ушул кайгылуу оор мезгилде биз баардыгыбыз сиздер менен биргебиз. Болот агабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Исмаил Исаков, Курманбек Осмонов, Бекболот Талгарбеков, Бөдөш Мамырова, Турсунбай Бакир уулу, Надира Нарматова, Ахматбек Келдибеков, Элмурза Сатыбалдиев, Камчыбек Ташиев, Улукбек Ормонов, Нариман Төлеев, Кудайберген Базарбаев, Марат Кайыпов, Жаныбек Бекназаров, Иман Кочкорбаев, Кубанычбек Кадыров, Равшан Сабиров, Медербек Сатыев.